Ош облусунун Алай районунун Сарыташ алыс айылында кызмат өтөп, коомдук коопсуздукту көзөмөлдөп, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча иш-чараларын жүргүзүп келген аймактык милиция бөлүмчөсүнүн улук ыйгарым укуктуу аймактык милиция кызматкери, милициянын майору Мирлан Жунусов 1 жылга жакын убакыттан бери Сарыташ айылында кызмат өтөп келет. Ал коомдук коопсуздукту жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча көзөмөлдү жүргүзүп келүүдө. Мен фамилиям Жунусов Мирлан Сабыралиевич, 1984-жылы туулган. Азыркы учурда Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн Сарыташ айылдык милиция бөлүмчөсүндө улук милициянын аймактык ыйгарымдагы. Белгилей кетсек, Сарыташ айылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Алай районундагы айыл. Сарыташ айылдык аймагынын курамына кирип, Алай өрөөнүндө Талдык ашуусуна жакын, деңиз деңгээлинен 3200 бийиктикте Ош-Хорок автомобиль жолунун боюнда жайгашкан. Райондун борбору Бүлчөл кыштагынан 104 км, Дуандын борбору Ош шаарынан 185 км аралыкта. Бул жак коомдук коопсуздук бөлүмүнүн участковый кабинети, ушул жерде отурабыз. Биз бул Сарыташ айылдык милиция бөлүмчөсүндө негизинен 3 айыл өкмөттү тейлейбиз. Райондун деңгээлинен 104 чакырым алыстыкта жайгашкан. Биз Сарыташ айыл өкмөтү тейлеген аймактан дагы Ош Эркештанга чейин 80 км чакырым аралыкта Нура айылы жайгашкан. Ошол жакта бизге Анда сиздерге карайт, Нура, Көксүү айылдарын биз тейлейбиз. Бул жакта ошол жарандарды кабыл алат нөмөт бөлүмчөсү. Ашууга байланышкан. Бул жак эс алуу бөлмөбүз, ушул жерде жатып жумуш алып барабыз. Ушул жакта жашап иштейсиздер ошондой? Ушул жерде жашап иштейбиз. Сарыташ тоо арасында деңиз деңгээлинен бийик жайгашкандыктан климаттык шарты татаал, такай шамал согуп турат. Жылдык жаан-чачындын өлчөмү 600 метрге жетет. Сарыташ айылдык аймагынын 4 милиция кызматкери тейлейт. Анын ичинен бөлүмчө башчысы, 2 ыйгарым укуктуу аймактык милициянын өкүлү жана нөөмөткөрдүн жардамчысы. Сарыташ айылы Кыргызстандагы эң суук жерлеринин бири экенин, Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы катаал шартта кызмат өтөп жаткан милиция кызматкерлеринин иши менен таанышып келишти.